Саламатсыздарбы достор? Бүгүн биринчи күн, 21 июнь. Биз ушундай форматта чыкканга мындан кийин аракет кылабыз. Жума сайын бир жуманын ичинде болгон 1 же 2 же 3 теманы алып, ошону талдап, бул жерде биздин идеябыз эми башкачараак. Бул жерде бир алып баруучу анан суроого жооп берген адам болбойт. Эки тарап тең бирдей сүйлөйт. Эң негизги максат маселенин чоо жайын толугу менен ачуу, ошо маселеге тиешелүү башка тармактарды дагы бир сыйра тийип өтүү керектүү учурларда. Ошондой максат менен чыгып атабыз. Бүгүнкү темабыз ошо кыргыз жараны билесиздер, уурдалган Орхон Инанды. Ошонун тегеретесинде сүйлөшөбүз. Ошонун тегеретесинде эле адам укуктарынын маселеси Кыргызстанда кандай жакшырып баратабы же начарлап баратабы, ошол маселеге да тийип өтөбүз. Андан сырткары ошол адам укуктарынын начарлыгы кыргыз экономикасына, ишкерликке кандай таасирин тийгизип атат, ошого дагы бир сыйра тийип өтөбүз. Биздин жанымдагы иним Руслан мырза, Акматбек көп кишилер билесиздер, дайыма ошо кышты бою жанагындай митингдер болду, конституцияга каршы деген. Ошол митингдерде көп чыгып жүрдү, сүйлөп жүрдү. Көп жерлерде ошо адам укуктары боюнча сүйлөп жүрдү. Андан сырткары буга чейин ишкерлик да кылган өзү. Андан сырткары ошо Жаш ишкерлер ассоциациясында дагы башчы болуп иштеген бир топ жыл. Ошондуктан экономиканы дагы, адам укуктарын дагы жакшы билет. Ошондуктан бул кишиге жалпы ошо суроодон баштайлы. Бул адам укуктарын сактабоо негизи, мисалы, биз жалгыз эмеспиз да, дүйнө кенен болуп атат. Дүйнө азыр бирикти, маалыматтар дайыма ары бери өтүп атат. Ошол эле Түркияда, Венесуэлада, Россияда, Венгрияда, ушундай мамлекеттер, Белоруссияда канчалык адам укуктары бийлик тарабынан басмырланган сайын, сөз эркиндигинин оозу жабылган сайын инвестициялар, сырткы инвестициялар келбей калып атат. Андан сырткары ички инвесторлор дагы качып, мамлекеттердин абалын начарлап, жалпы макроэкономикалык жана ар бир баягы чарбачылык, ар бир үй бүлөнүн чарбасы дагы запкы чегип атат да. Бүгүнкү ушул тема, негизги темабыз Орхон Инандынын уурдалышы. Ошонун 21 күндөн бери эч бир бети ачылбай эле ар кандай маселелерге чоюлуп, ким тарап кандай катышчы бар экени эмгиче билинбей, маалыматтын тактыгы жоктугунан мамлекеттик кызматтарыбыз ошо так маалымат бере албай аткандыктан тергөөгө шылтоо кылып, эмдигиче ошол маселенин тегеретесинде түрдүү спекуляциялар пайда болуп, ар ким ар кайсы нерселерди айтып атат. Биз айлабыз кеткенде ошо Түркиянын чалгын кызматы, Түркиянын бийлигинин тегеретесиндеги информаторлору бар, оппозициялык сыртка качып кеткен, Түркиянын сыртына качып кеткен журналисттердин, ишенимдүү журналисттердин айткандарын биз орус тилде уга чейин чыгарып аттык бул каналыбызда. Анткени 1000 жолу калп айткан адам бул маселеде калп айтат деп биз түрк бийлигине, өкүнүчтүүсү кыргыз бийлигине дагы ишенүүчүбүз азайып кетти. Ошон үчүн буга чейин 4-5 жылдан бери, 4-5 жылдан бери бир дагы калп айтпай козгогон маселелеринин бир 90% туура чыккан. Анткени алар да толук маалымат ала албайт, мындай журналисттер сыртта болгондуктан. Ошолорго ишенгенге мажбур болуп атабыз да. Ошондуктан ошондой маалыматтарды сиздерге берип атабыз. Кыргыз тилинде да бүгүн ошол маалыматтарды дагы ачыктаганга аракет кылабыз. Руслан мырзага кайрылат элем. Ушул азыркы кезде мисалы НКОлор боюнча мыйзамдар болуп атат, жанагындай фейктерге каршы мыйзам деген нерсе кабыл алынып атат. Ошонун адам укуктарына таасири кандай болот жана жалпы ишкерликке, экономикага таасири кандай болот деп мындай жалпы суроодон баштайын. Саламатсыңарбы, урматтуу достор? Кутмандуу күнүңөр менен.
Сен мырза айткандай, бул биздин бүгүнкү берүүбүз мындай эки эксперттин мындай бир сүйлөшүүсү, пикир алмашуусу болот. Ошон үчүн суроону Эсен мырза дагы берет, мен дагы Эсен мырзага бере турган ушул боюнча суроолорум бар. Эми чын эле мындан 1 жыл мурун Эсен мырза мен эсимде бар, бир 25-июнь болсо керек, биз ошондо баягы шаарда митингге чыгып, аябай ысык болчу. Чыккан митингибиздин темасы, максаты баягы кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам долбоор болчу да. Мына туура 1 жыл өттү. Биз мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда дагы эле ошол жердебиз да. Ордубуздабыз. Биз бүгүн дагы ошол мыйзам тилекке каршы мындай бир көккө беттик менен кайра түшүнүксүз да бир чети, неге бул мыйзамда мынчалык аябай катуу туруп атышат. Бир мыйзам, бир демилге жогорку кеңеш тарабынан, бийлик бутактары тарабынан, бийлик тарабынан негизи эмне үчүн зарыл болот? Жөнөкөй жарандын турмушун жакшыртуу үчүн, өлкөдөгү экономиканы өнүктүрүү үчүн, балким бир кандайдыр бир көйгөйдү чечүү үчүн да. Бирок бул мыйзам кайра эле көтөрүлүп, болгондо дагы депутаттар ачык айкын бул кимдин мыйзамы, бул ким тарабынан мындай колдоо көрсөтүлүп атат, эмне максат менен жасалып атат десе эле болбой, мыйзам бузуу менен, регламентке жанагы регламенттин жоболорун бузуу менен эл каршы чыкканына, президенттин каршы чыкканына болбой мыйзам көтөрүлүп атат. Эми буга окшогон бул мыйзамдын тоготер жерин айтып кетели, кандай өзгөрүү керек. Бул мыйзам кирсе, бизге окшогон каналдарды же болбосо Facebook'тагы жанагы блогерлердин баракчаларын сотсо болсо эле бир министрликтин алдындагы бир бөлүм убактылуу жабып кое алат да. Эч кандай сотко бербей туруп. Буга чейин мисалы бир нерсени жабыш үчүн сотко бериш керек. Эң кызыгы бул боюнча пикирини ошол билим маданият министрлиги билдирген. Өткөн жумада жанагы байланыш операторлору билдирди. Бул бизге абдан чоң түйшүк алып келет, материалдык жүк болот. Бул үчүн бизди каражат каралган эмес. Бул мындай ачык айтты да, биз дейт дүйнө дейт Амазонду талкуулап атса дейт, дүйнө дейт интернеттеги сооданы талкуулап атса дүйнөлүк, биз дейт мурунку кылымды талкуулап атабыз дейт. Кантип жабабыз? Ошо жабууну дагы жеке менчик бизнестин үстүнө жүктөп салыш керек. Кантип чектейбиз деп бийлик мындайча айтканда коомдун көйгөйүн чече албаган үчүн коомдо дагы нааразычылыктар көбөйүп, эл баягы бул жанагы Линкольн айткандай демократия ошол принципке негизделет экен да. Коом деген тегеректеги болуп аткан окуяларды түшүнүп, аңдап, ошонун жыйынтыгында нааразычылык болот экен. Нааразы болгондор көбөйгөндө анан баягы бийлик алмашып кетет экен да. Бизде баардык бир гана Кыргызстанда эмес, авторитардык бийликтин баары эле ушул принциптен коркуп эле, анан баягы нааразы болгондорду, сын айткандарды, кемчиликтерди айткандардын оозун басып чектеген көтөт экен да. Ошондуктан бул бийликтин үчүн мындай, биздеги бийлик үчүн баардык эле бийликтер ушул жолдон өтүп келатат. Тилекке каршы бул өзгөрүү алмашкан бийликтер ошондон өтүп атат да. Эми абдан чоң көйгөйлөр бар. Мисалы пандемия болуп атат, экономиканын абалы белгилүү, турмуш белгилүү, бирок ушуга карабай ушул мыйзамдардын НКОлор боюнча мыйзамына биз көрдүк, Кыргыздын демилгелүү мына НКОлору Кыргызстан кыйынчылыкка кабылганда жай турмушта деле, бүгүн күнүмдүк турмушта деле мына билим берүү тармагында, ишкерлик тармагында, экономика тармагында, колдонуучулук дегенде жана саламат сактоо тармагында абдан жакшы иштерди кылып келип атат өзүчө аймактарда. Бирок бүгүн тилекке каршы бийлик кайра ошол НКОлорду дискриминациялык түрдө сен кошумча маалымат беришиң керек деп атат. Ал катталган, салык төлөйт, маалыматтарды берет. Бирок ошого карабай дагы бул НКОлорду баягы кошумча бир дискриминациялык маселе бул жерде эмеби, эмне ошондой жүдөтүп атып жаптыруу, эмне максат көздөлүп атат бул жерде? Жанагы фейктер менен боюнча дагы сиз айткан жанагы мыйзамда дагы НКОлор менен күрөш, бул мыйзамда дагы азыркы мыйзам толугу менен фейктер менен күрөшүүгө дагы НКОлордун дагы ишмердүүлүгүнү ачык айкын кылып камсыздоого жол берет. Бирок тилекке каршы бийлик буларга дагы кошумча көзөмөл кылып, илимчек табыш үчүн. Азыркы мыйзамдар менен булар муну жасай албайт. Илимчек таап, анан жанагыдай сиз айткандай маанилүү сотко кайрылбай туруп жанагыдай фейк деп же болбосо
жанагы НКОлорду кошумча алып сен кошумча маалымат берип атасың эми. Кыскасы эки мыйзам тең. Ошо адамдардын бийлик каалаган нерсени сүйлөтүүгө, ал каалабаган нерсени сүйлөтпөөгө эле багытталган эки мыйзамды жалпысынан алсак ошондой айтсак болот экен да. Жалпы айтканда баягы мүмкүн болушунча аларды жөнгө салып, мүмкүн болушунча аларды көзөмөлдөө инструментини колунда кармаш үчүн да. Анан бирок чыныгы айткандачы, Эсен мырза, мен ушуга таң кала берем да. 30 жылдык тарыхыбызда азыр деле мына көрүп атабыз. Негизи кооптуу баягы чыныгы Кыргызстан үчүн, өлкөбүз үчүн, коом үчүн кооптуу жагдайлар кимден келип атат? Мамлекеттик кызматкерлерден, баягы кыянаттык коррупционер болгон, проблеманы биз кайдан ишин жасай албаган мамлекеттик органдардын айынан көрүп атабыз. Ишин так аткарбаган, шалаакылык болгон, акча жеген, элдин ишенип берген бийлигин кыянаттык менен колдонгон. Бүт мындай чыныгы кооптуу жагдайлардын баары ошол жерден келип атат. Бирок биз тилекке каршы аларды көрбөй, биз баягы Кыргызстанды өнүктүрүп аткан, Кыргызстанда проблема чечип аткан жагдайга эметип атабыз да. Менде бир мисалы бир кейс бар да, мындай жакын тааныштарымдан эле бирөө ушу айыл жеринде бир ишкана ачкан да, 10 кишилик. Эми ал ишкананын немеси мындай ачыкта айта албайсың азыр, мисалы. Эртең барышы мүмкүн агачы. Ачыла элек жатса, ошо экологиянын балдары, мындай карасаң бул СМБ эмес, башка милиция эмес, мындай биз корккон, мисалы, чочуган бизнес ачып атканда же налоговый эмес, экологиянын балдары келип, "Эй, аксакал, же байке" депчи. Биз каалаган убакта келип, каалагандай токтото алабыз ишиңизди. Деп, ачыла элек иштен 75 000 сом алып кетишкен да. Ошо кезде мындай биздин чиновниктер ушундай тоголок суммалар жакшы көрөт эмеспи? $1 000 000 алган да. Ич баштап элек кезде. Ишкерден. Бул айылдык деңгээлдеги ишкерден алып атат да ошондой акчачы. Эми ошондой нерселерди көзөмөлдөгөндүн ордуна мына кайра эле сиз айткандай өнүктүрүүгө салым кошуп аткан канча деген адамга иш берип аткан, аң сезимдин өсүшүнө, укуктук бир аң сезимдин өсүшүнө, адамдардын өзүнүн таламын талашканга канча жылдан бери практикалык жактан жардам берип келаткан эмелерди, мекемелердин баарына бут тосуп, оозун жаап өстүрбөй коюш керек да. Өткөндө ошону Чолпон Жакупова аябай мындай так кесе айтып чыкты да. Кыргызстанда мыйзам өлдү. Ишкерлер силерге сыртка чыккыла, силерге эч ким жардам бербейт депчи. Чолпон Жакупов мына жаңы белген бийлик, деги эле мамлекеттик органдар азыр сын айтсаң, дайыма айтат да, силер сындай эле бересиңер, сунуш айткыла деп. Мисалы, Чолпон Жакупова эч кимди укпасаңар дагы мен бийликке кайрылып элем, Чолпон Жакуповну уккула. Чолпон Жакупов айтып атат. Бул кырдаалдын түзүлүшүнө ооба деп атат. Ишкерлер жанагыдай нерселерге себеп болгон, кокудон коррупцияга батканбыз, бирок чын-чындап келгенде бул коррупцияга алынганыбыз, кокудон батканыбыз, бардык нерсени тааныш, билиш, акча аркылуу бүтүргөн системанын түзүлүшүнө алып келген ким? Мамлекеттин өзү, бийликтин өзү. Демек, биринчи сен ошол системаны жоюп туруп, жаңы эрежелерди чыгарып туруп, андан кийин жаңыдан башташың керек депчи. Жанагы бизде аябай так нерсе бар. Уурдоого мүмкүнчүлүк болгон жерде сөзсүз түрдө уур болот. Ошондуктан биз системаны өзгөртмөйүнчө коррупция деле жемишин бербейт. Ооба, балким жана камоолор элге жагып аткандыр, баягы биз моокумуз канып аткандыр. Ал деле балким зарыл, бирок сен системаны өзгөртпөсөң, бул эшмат ташмат болуп кете берет. Бүгүн эшматка менин оюмча ошону колдоо деген нерсе мындай экен да, азыркы сол кыймылдардын немесинде активдүү бир топ бар. Ошол социалдык тармактарда күчтүү, анан ошолор эле колдоп атат да. Мындай карасаң, азыр 3,5 миллион шайлоочу бар болсо, 1 миллиону сыртта. 1,5 миллиондой келген жок шайлоого. 1 миллиону азыркы бийликти шайлады, азыркы бийликтин конституциясын жактырып берди да. Эми ушунчалык эме менен ошо унчукпаган 1,5 миллион сырттагы 1 миллиондун дагы тагдыры чечилип атат да ушул жердечи. Анан бул ошол табаасы кануу, мисалы мен бир видеону көрдүм. Мисалы Ташиев
шакалдарды атып атат деп баягы снайперлик мылтык менен бир 100 чакты бир шакалдаткан эме бар экен да, бир видео бар экен. Эми адамдар атып атат да шакалдарды, эмелерди, чөөлөрдү. Эми ошону шумдук музыка менен коюп, ошого бир 600 кишидей лайк басыптыр. Эми 20 кишидей репост кылыптыр. Эми ошону биз мисалы ойлобошубуз керек экен да, бир чети мындай укук коргоо жактагы дагы биз мисалы бизге окшогон жарандык коом, активдүү бололу деп аткан активдүү жарандык коом ошонун жарымынан көбүн мисалы фейктер баскан. Ошол нерселерди көрүп алып биз эл колдоп атат деп ойлобошубуз керек да. Баягы тескерисинче баягы орустардын эмеси бар го. Бир акыркы сценасы бар, народ молчал деген. Бирок баягы ар бир орус саясатчысы билет, элдин унчукпаганы бул нааразычылыктын белгиси да. Ошол нааразычылык бир эмеде топтолгон бир көл сыяктуу бир күн ылдый көздөй сел болуп агып кетиши мүмкүн. Анан эл деген сел деп туруп ошол нерсени эсепке алыш керек да. Бирок канча мисалы биз ошол Орхан Инанды боюнча митингге чыкканда ар бир митингде айтып аттык. Биздин ниетибиз андай эмес, мисалы мугалимдер чыгып аттык, котормочулар чыгып аттык, жазуучу бололу деп аткандар чыгып аттык. Биздин ишибиз митинг эмес, биздин ишибиз бийлик эмес, бийликке өзүңөргө буйрусун деп. Бирок иштегиле деп атабыз да. Иштегиле. Мына бул Орхан Инандынын эмеси ар бир кыргыз жаранында мындай биз жасалма, мен бул теманы бул жерге алып келгендей болбойм, бирок ар бир кыргыз жаранында жанакындай Чолукбон Жакупов айткандай лучше бул мамлекеттен чыгып кеткиле деген сыяктуу эме болуп атат да. Себеп дегенде ушунчалык мотивация ушул багытта болот да. Президент мисалы өзү ушуну көзөмалга алдым деди, эң биринчи күнү. Андан кийин мамлекеттик биз митингтерге чыккандан кийин биринчи күндөн кийин бүт аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы баардык бийлик муну көзөмөлгө алдык деди. Жогорку кеңеште канча жолу каралды бул маселе. Андан сырткары мисалы Human Rights Watch бул боюнча кайрылуу кылды, ООН кайрылуу кылды, Европарламент кайрылуу кылды. Мурунку экинчи күнү Американын конгрессинде бул маселе каралды. Германиянын мисалы бир күн мурун Германия мисалы түздөн түз биздин бийликке кайрылып атат. Бул Орхан Инандынын маселеси мындай лакмусовый кагазда бир бул туура натыйжа бербесе, чын эле мындай элге мындай жаны күйгөн киши биротоло чыгып кеткиле деп айтпаса дагы кичине чыга туруш керек го. 1-2 жыл могу бийлик же өсүнө келип мындай иштеп баштаганга чейин же бул бийлик кандайдыр бир мыйзамдуу жолдор менен кеткенге чейин башка жерде жашап туруш керекпи деген ой кетип атат да ар бир адамдачы. Ар бир адамда дегенде мындай кандай да ар бир ата эне мындай баласынын келечегин ойлойт. Ал баласы же мамлекеттик структурада иштейт, же жарандык коомдо иштейт, же ишкерлик кылат. Эми ушул 3 тайпада тең проблема да байке. Мен мисалы билем канча деген мамлекетке иштеген эмелер азыр нааразы канча деген эме көтөрүлүп атат, баалар көтөрүлүп атат азыркы кезде. Иттин баасы, мисалы сабиздин баасы азыр ызычуу болду бул жумада. Бирок айлык пенсия деген нерсе былк эткен жок. Көтөрүлгөн жок. Козголгон жок. Эч кимге жакшы болгон жок бул жердечи. Балким жанакындай айлыгынан сырткары пара жепкенге мүмкүнчүлүк болуп алып аткан бир райондук, облустук, республикалык деңгээлде башкаруучулар эле бул нерседен жыргап атпаса, калган калың эл ал мамлекетке иштесе дагы, жарандык коомго иштесе дагы, ишкерлик кылса дагы, эмне экономисттер айтып коет, тренд, түшүү тренди бар да, түшүү тренди бар. Монда түшүп баратат баардык маселе, кетип баратат ылдыйды көздөйчү. Эми ушуну ойлонбойбу мен. Кызык да мындай карасаң, өзүңдүн ишкериңди ошентип жүдөтүп атасың, анан бүгүн мен өзүм ат башчылыкмын. Бул жумада ат башыга барып биздин ажообуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу маселени мен 4 айдан бери изилдедим. Керек экен бул деп, ошо сырткы келгин ишкерлерге бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атат да. Эми ат башы элим билбейм, быйыл эмне деп айтат, бирок буга чейин ошо логистикалык маселе козголгондо, логистикалык борбор боюнча маселе козголгондо, ат башы эли ачык эле айткан: "Эй, ат башынын канча бай барсыңар? Канча деген башка областан байлар барсыңар? Кыргыздар келип ачкыла,
Биз ошол жерде иштеп берели, ишкер катары, жумушчу катары иштеп берели, кызматкер катары иштеп берели. Бирок кыргыздар ачкыла деп атат да. Ачканга мүмкүнчүлүгүңөр бар, бири-бириңерди жеп жутпай, кубалабай, бири-бириңерди соттоп, бири-бириңерди тонобой деген сөз да бул. Сөздүн ачыгы ушул да. Бири-бириңерди бийлик алмашкан сайын тонобой, бийлик алмашканга чейин дагы тонобой. Ошол байлыгыңарды алып келгиле, могу жерде ачкыла. Биз мисалы ат башы эле гарант болуп берели. Кыргыздар ачсын, биз иштейли. Биз коркуп атабыз, чочуп атабыз. Чочундардан чочуп атабыз деп калды. Бул сен мырза, бул жерде маселенин түпкүрүндө ошол мен дагы ошо ат башчылыгындагы логистика боюнча, логистикалык борбор боюнча мен дагы кичине сурамжылоо өткөрдүм да. Эми тегерегинде ишкерлерден, баягы интеллигенциядан, кыргызайым калктан негизги маселе жана сиз айткан маселе да. Бул жерде эгер биз бирдеме кура турган болсо, биз негизи эле башынан эле бийликтин ар бир демилгесине ишенбей калганбыз. Себеби дегенде кыянаттык менен колдонуп кетет. Сөзсүз түрдө биз билбеген көмүскө бир нерсе бар. Сөзсүз түрдө бул жыйынтыгында биз зыян тартабыз. Мунун кесепети болот деген эме бизде калыптанып калган. Себеби дегенде бийлик айтканы менен жасаганы мына 30 жылдан бери дал келген эмес, азыр деле. Кандай убадалар менен келинди эле. Мына эң эле акыркы өрнөк мисалы Мариповду бул жума эмеден тепкилегени. Жогорку кеңеште. Биз конституцияны, президенттик башкарууну эмне деп алмаштырдык эле. Өзү да жакшы бир киши ажоо айтканда, мен жоопкерчиликти толугу менен өзүмө алам деп туруп деди. Бирок көп жолу айтып келген адам. Иш жүзүндө эмне болду? Иш жүзүндө баарыбыз баягы мен аябай таң калдым, жогорку кеңешти көрүп атып, пример гана деп, пример жок демекчи. Кетсин иштей албасын деп, мурункудан эч кандай айырмасы жок да. Президент уят кылып атат дегенге чейин барышты. Бирок жоопкерчиликти алган кишини ошонун дарегине сынайыш керек болчу да. Ошол жанагы айтканы менен кылганы дайыма бири-бирине шайкеш келбей эки башка болуп келгени үчүн жанагы Чолпон Жакуповдун айткан нерсеси иш жүзүндө болуп атат, сиз айткан нерсе. Жаштардын баары мына бирөө дагы Кыргызстанда калгысы келбейт. Чет өлкөгө эптеп, чет өлкөгө чыгып, айла жоктон чыгып ошол жерде иштеп, бул дагы өзүнүн үй бүлөсүнүн каражанын багыш үчүн эме кылгысы келип атат. Мына бир ишкерлер боюнча мына 3 революция болду. Биз ишкерлерге аябай рахмат айтышыбыз керек болчу. 3 революция деди тең, тарткан зыянына карабай, чыгымга карабай булар бул жерде иш улантып келген. Бирок акыркы окуяларда Кыргызстан ишкерлери дагы мына сыртка чыкканга аракет кылып жатышат да. Мүмкүн болсо мына мен акыркы эле жолуккан ишкерлер мына Украинага, Казакстанга же Түркияга барып иш кылабыз деп. Эми мен ошол сиз айткан жана мамлекеттик кызматкерлерди түшүнбөйм да. Иш орундарын түзгөн, салык төлөгөн, социалдык проблемаларды чечкен ишкерлер болсо, буларды кайра булар жанагы системаны өзгөртпөй, буларды дайыма эле мындай душман кылып карап, аларды коркутуп, эмне зарылчылыгы бар, мен такыр түшүнбөйм. Ушул Орхан Инанды маселеси мисалы эми Орхан Инанды дагы жеке билим берүү мекемеси 30% биздин билим берүү министрлиги үлүшү. Ошол кишинин жетекчиси Чаламан чак түшүндө жоголуп кетип атат. 20 күндөн бери бир илинчек жок десеңиз. Таң калганым да. Расмий илинчек жок. Бирок илинчек толтура мына мен буга чейинки берүүлөрүмдө орус тилдүү, кыргыз тилдүү берүүлөрүмдө илинчектердин баарын айтып атабыз. Анан кээ бирөөлөр айтат, күлкүнү келтирбегенчи, эмгиче ошо түрк элчилигинде болмок беле, эмнет беле, эмек беле депчи. Эгер бийлик эчтеке дебесе, анан ошондой нерселерди таап чыгып анан ишенген журналисттердин, аналитиктердин, тергөө иликтөөчү журналисттер да буларчы. Канча жылдан бери көрүп отурган ошолордун маалыматын алып чыгып, кандайдыр бир реакция болобу десең, жок, эч кандай реакция жок. Бул азыркы бийликтин Орхан Инанды боюнча өзгөчө жасап аткан иштери, кылган иштери же кылбай аткандары, мындайча айтканда, жана сиз белгилеп кеткен кыргыз коомуна месседж да. Мен бул өлкөдө жакшы иш жасагандарды, өлкөгө салым кошкондорду, баалуу алып келгендерди, тармактык, мисалы билим берүүнү, экономиканы өнүктүргөндөрдү жазалайм. Мен аларды баалабайм. Алардын мага бир тыйынчалык бир эмеси жок. Бирок менин бийлигимди бекемдегендерди, мени колдогондорду, мага кошомат кылгандарды, мага баягы жаккандарды,
ляппай деп таксыр деп баш ийгендерди, менин желдетим болгондорду, анан мен буларга мен мүмкүнчүлүк тааныйм деген эле мындай иш жүзүндө жазалайм, баалабайм дегендин аркасында чоң акча жатат да. Мисалы бекеринен эле мындай Орхан Инанды уурдалган жок да. Андан кийин аны бекеринен ушул күнгө чейин жок болуп атат да. Соода жүрүп атат. Мисалы ошол эле биздин ажообуз барган кезде бул таптак маалымат, бирок муну эч бир расмий нерсе тастыктап айтат. Тайып Эрдоган менен бул диктатор деген адам. Диктатор деп мисалы Италиянын премьер-министри ачык айтты, муну диктатор, айла жок, муну менен мамиле кылышыбыз керек. Анткени мамлекети аябай ключевой жерде турат. Эли дагы мындай иштемчил, жакшы эл, анан биз булар менен айла жок, диктатор болсо дагы мамиле кылышыбыз керек деп, ошо диктатор менен биздин Садыр Нуркожоевич өзүнүн баласын переводчик кылып кирип сааттап сүйлөшүп чыгыптыр да. Бул акыркы жолу 9-10 болгон расмий саякатында. Ошол эле саякаттын убагында биздин тышкы иштер министрибиз алардын ички иштер министри менен жолугуп атат. Андан кийин чыккан жанагы сайтты да бердим, аналитикалык макаланы жазган биздин чыган кыздын дагы атын бердим. Садыр Нуркожоевич бийликке келип келбей, мисалы былтыркы 9-октябрдан бери бийликте деп айтсак болот да. Ошондон баштап эл моюнсунуп берди бул кишиге. 10-ноябрда биздин Руслан Казакбаев тышкы иштер министрибиз Түркияга барып атат. Ошол жерде анан бирдиктүү билдирүү кылып атышат. Бирдиктүү билдирүү кылганда ал жерде ФЕТО менен чогуу күрөшмөй болдук деген да. Эми биздин кайра эле укук маселесине келсек, ФЕТО деген террордук уюм жок Кыргызстанда. Алар болсо ФЕТО деген немеге бүт ошо мугалимдерди, бийликке кайшы айткан баардык адамдарды тыгып, азыр 100 000 деген адам Түркиянын түрмөсүндө жатат. Алар билет ФЕТО дегенде эмне экенин. Биздин Руслан Казакбаев ошондой бирдиктүү билдирүү кылып аткан кезде сүйлөгөн эмес, сүйлөгөндө биз уккан эмеспиз. Демек, берки жакта документ жазылган, ошого кол жок болуп атат, бирок кол коюлган да. Анткени бул Орхан Инандын 1 жылдан кийин уурдалуусунун баары тең ошол нукта кетип атат да. Анан мен орусчасында да бердим. Ошо барган кезде Тайып Эрдогандын биздин ажо менен берген пресс-конференциясында бүт пресс-конференцияны башынан аягына чейин уктум. Бир гана мындай эмесин мен мисалы түшүнбөй калгам да, бир сүйлөмүнчү Тайып Эрдогандын. Кыргызстанда ФЕТО өзүнүн караңгы кандуу жүзүн дагы бир жолу көрсөттү дейт да. Биз билебиз, себатты та иштегендер, себатты бүтүргөндөр бир дагы террористтик ушу 30 жылдын ичинде кандайдыр бир аракетке катышкан эмес. Бул Тайып Эрдоган мен айтып атат десем, көрсө кийин мына бул эмеде 3 күн мурун мен передача жасадым, Адем Явыз Аслан деген. Ошо Анкарада корреспондент болуп көп жыл иштеген. Тайып Эрдогандын президентский пулуна кирип, премьерский пулуна кирип, дайыма аны менен чогуу жүрүп, кийин ошондой сын макалалар жазган үчүн куугунтук жеп, азыр соттолуп, ошол Америкада, азыр Вашингтонда да. Ошонун билдирүүсү боюнча көрсө Орхан Инандыны сабашып, ийне сайып атайын химический раствор, ошо караңгы жанагы тиги жарыктыктын оозунан чыгып кеткен, Тайып Эрдогандын оозунан чыгып кеткен кандуу жүзүн көрсөткөнгө аракет кылып атат. Бул эмне? Сапатта иштегендер, сапатты бүтүргөндөргө жала жапкан атат. Орхан Инандыга бир нерсеге кол койдурат, бир видеосун тартат деп атат. Анан ошону чыгарып туруп, андан кийин анан куугунтук башталат Кыргызстанда деп атат да. Түркияда болгон сыяктуу. Бирок эми Кыргызстанда андай куугунтук башталып кетишине көп ишене албайсың. Ошол канчалык реалдуу деп мен мисалы билбейм, кыргыздар 6 миллион, түрктөр 80 миллион деп ойлоп атабыз. Анан кандайдыр тууганчылык, куда сөөктүк байланыштар менен бул мисалы кыргыздар ошо менен жеңип келип атпайбы? 30 жылдан берки мамлекеттин баягы грубо айтканда кидайт эткен элди. Мамлекет 30 жылдан бери эл ошо тууганчылыгы менен, куда сөөктүгү менен, карым-катнаш менен келет да. Ошонго эле ишеним азыр ошол да. Илгерки кыргыздын салты, мындай жазылбаган кодекстер бар.
ошол карманып эле бир эметип калабызга тосот болобу депчи. А бирок ошол Оркан Инандыга ошогондойго кол койдурганга аракет кылып атышыптыр. Бирок ошол жерде анан ошол именно жанакыны эметип коеюн, тоголоктоп коеюн, жазбай, жазаланбай, бааланбай атат деп атпайсызбы? Бааланбаганы жазалангандыгынын эң негизги себеби акча берилип атат. Ошол Адем Явыз Аслан ачык эле айтты. 10 миллион доллардай азыр которулгон биринчи транш Кыргызстанга. Ошо биздин бийликке берилген деп атат да. Андан сырткары Кыргыздын мафиясына акча төлөнгөн. Себеп дегенде ошол баягы Оркан Инандынын кагазга кол коюусу, видеого айтуусу бир нерсе менен тастыкталыш үчүн кыргыз мафиясына акча берилген. Алар белгилүү журналисттерге, белгилүү саясатчыларга, бийликке каршы, мисалы, жарандык кандайдыр бир башы чокчоюп калган адамдарга кол салуулар болушу мүмкүн. Кудай сактасын, өлтүрүүлөр болушу мүмкүн, майып кылышы мүмкүн. Бирок ошону анан жанагы сапаттын бүтүрүүчүлөрүнө же болбосо сапатка тиешеси бар, кандайдыр бир тиешеси бар. Биз Түркияда көрдүк. Ошондой банкка акча салгандар же бир соцсетте чогуу болуп койгондор же бир гостиницада чогуу эле бир түн ал башка номерде, башкасы башка биринчи этаждагы номерде, тигинси бешинчи этаждагы номерде ошо түнү бир эменин отелдин эмесинде чогуу болушкан деп эле соттолуп атат адамдарчы. Ошондой соттошу мүмкүн да. Кыскасы бул эме биздин бийлик эмнегедир сотсо болсо эле кабыл алып алган ФЕТО деген Азербайжан менен Түркияда гана террористтик уюм катары кабыл алынган, бирок жалаң мугалимдерден турган, бул боюнча бир дагы демократиялык мамлекет террордук уюм деп кабыл албаган, тескерисинче ошол террордук уюм деп кабыл алынган адамдар качса канатына калкалап алган. Германия, Франция, Америка, ошонун баары бул террористтик уюм эмес, бул Тайып Эрдогандын эмеси. Бийлигин сактап калыш үчүн ошондой атайын ойлоп тапкан бир эме деп айтып атышат да. Жалпы эле Семирза, мен муну таң калтырганы, мисалы Тышкы иштер министрлиги деле ошол жана берүүнү жасадыңыз, мындай кагазды менен, документ менен, баягы эмелер менен бир топ жанагы сырттагы журналисттердин айткандарын айтып чыктыңыз, бирок Тышкы иштер министрлиги эч кандай реакция көрсөткөн жок. Негизи эле бул мисалы акыркы Баткен окуялары ушул Түркия менен эмеде биздин Тышкы иштер министрлиги жалпы мындай бир позициядан тайсалдап эле ээрчиме саясат жүргүзөт да, ушул бир эле биздин ошол каражатка, акчага муктаж болгонубуздун айнамышында болуп атат дейсизби? Же биздин башка бир себеби барбы? Дагы бир себеп Сания боюнча деле тескери бир билдирүү жасады да. Ошо именно ошого байланыштуу да. Тажикстанда мисалы мен кыргыз бийлигин айтып коеюн деп атам да, мына камера карап туруп айтып коеюн. Урматтуу кыргыз бийлик, силер ишенген жайыттарга небак кар жааган. Түрктөрдүн баягы бир макалы бар. Силер ишенген жайытка небак кар түшүп калган. Тайып Эрдоганга ишенбегиле. Ал минус 90 миллиард доллар эмеси менен бюджети менен отурат азыр. Чет өлкөдөн бир жардам бермейинче силерге жардам бербейт. Куралдуу жардам бериши мүмкүн. Себеп дегенде азыр Ливияда, Сирияда, Нагорный Карабахта, Афганистанда, мына азыркы НАТОнун эмесинен кийин Афганистанда дагы НАТОнун базаларына биз түрк аскерлерин киргизебиз деп түрк эмеси аналитиктери, жарандык коому азыр нааразы, биздин эмебизди алып барып окко тисип берип атат, биздин Талибандын огуна тисип берип атат биздин аскерлерибизди депчи. Ошол жерлерде Тайып Эрдоган ошол эле өздөрү айткан сырткы күчтөрдүн акчасы жана түртүүсү менен Россия менен түздөн түз тирешип атат ушу 5 жерде. Тажикстанда дагы биз жакты Тайып Эрдоган колдойт, эгер анын артындагы спонсорлор аны колдосо, биз тажиктер менен тирешибиз мүмкүн, Кудай сактасын. Аларды Орусия колдойт. Ошентип биз 5-чи точкага айланабыз. Түркиянын Россияны жүдөткөн 5-чи точкасына айланабыз. Анан мунун мен мисалы нар жагын акыбети кандай болот айта албайм. Бирок жакшы болбойт деп айтайын деп атам да. Ошондуктан бул түрк бийлигине өтө эле жабышпагыла. Аякта мисалы такты талаш башталды азыркы кезде. Тайып Эрдогандан кийин андан дагы жаман 3 киши келип калышы мүмкүн. Сулейман Сойлу деген МВДнын башчысы келип калышы мүмкүн. Хакан Фидан деген азыр биздеги Кыргызстанда кызчууну уюштурган ошо разведкасынын башчысы келип калышы мүмкүн. Же болбосо Хулуси Акар деген Миноборонунун башындагы адам келип калышы мүмкүн. Бирок күчтүү
сурамжылоолор менен, ачык айкын сурамжылоолор менен ЖХБнын адамдары келиши мүмкүн. Бул азыркы Стамбулдун мэри Икрам Имамоглу келиши мүмкүн. Же болсо Анкаранын мэри Мансур Яваш келиши мүмкүн. Сурамжылоолор боюнча экөө тең Эрдоганды өтө артта калтырат да. 2023 шайлоодо, 2023 шайлоодо, же болбосо ал алдыга жылышы мүмкүн. 2022 жылы шайлоо болсо жеңдирет. Ошон үчүн кыргыз бийлиги барып жабышпагыла. Мына силердин сурооңар өтө элек кезде башка бийлик келет Түркияга. Силер ошол жөнүндө ойлоңгула. Андан кийин биздин партнерлор дагы кандай бизге көз карашкарта болот. Азыркы биздин чөлкөмдө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бизге кандай көз караш. Бул коркуу эмес. Бул кыргыз элинин акыбети, кыргыз мамлекетинин акыбети боюнча чочулоону айтып атам да. Кудай сактасын, ошондой бирөөнүн куралы болуп калбагыла. Уурулук менен, жанакындай контрабанда менен, эмеде Тайып Эрдогандай болуп, кокаиновый бизнес менен биз чөнтөгүбүздү кампайтып алабыз деп ойлобогула. Ал Афганистанга кирип атканын эң биринчи себеби дагы айтып атышат. Бул кокаиновый бизнести кылган адам ошонун баарын мусулмандарга сатып атат азыркы кезде. Кокаиндап келип, анткени Европада кокаиндин баасы түшүп кетиптир. Ошо героиндин имамы болуш үчүн кетип баратат Тайып Эрдоган ошол жака деп айтып атышат. Ошон үчүн кыргыз бийлигине мына дагы бир жолу айтылып коеюн, силердин ишенген жайыттарга кар жаап калган, ошо жааган карга, жутка жараша силер келечектеги стратегияларды бычкыла, ойлоңгула. Жалпы эле биздин бийлик 30 жылдын ичинде акыркы жылдардагы биз мындай өнөкөт абалын алып келип алганда көнүп калган. Сырткы бир мындай жардам бере турган же мындай пара бере тургандарга таянып элечи. Москванын бир көзүн карап, азыр Анкаранын көзүн карап, өзүнүн элине, өзүнүн ишкерине, өзүнүн коомуна таянганды үйрөнүш керек го дейм. Албетте. Себеп дегенде карабайсызбы? Акыркы пандемия убагында биз эң алсыз бийлигибиз менен эң чоң сыноого кабылдык да. Анан эл утту да бул жердечи. Бийлик эмне кылды? Ошо кездеги алсыз бийлик сырттан келген миллиондогон, 100 миллиондогон долларлардын эсебин эмгиче бере албай калды. Кантип жебийген маскаларды 10 эселеп кымбат баалагандарын биз билебиз. Пандемияны айтасыз, акыркы мисалы жана транспорттук коллапс болгондо Бишкекте машина жүрбөй калганда, коомдук транспорт жүрбөй калганда, ошондо дагы элементардуу баягы элден бири-бирин алып кетип. Ушу биз бара-бара, мен ошо сен ушундан корком да, биз бара-бара баягы мамлекеттик орган, негизи мамлекеттик институттар, саясий, экономикалык институттар жаран үчүн иштеш керек да. Анан бара-бара эле биз ушуга көнүп алабызбы деп корком да. Биздеги саясий, экономикалык, мамлекеттик институттун баары эле ак үй президент үчүн иштейт. А эл өзүнүн тагдыры менен өзү да. 30 жылдан бери кандай болсо. Ушул биздин мамлекеттин жалпы абалы ушундай болуп калабы деп аябай чочулайм да. Болушу мүмкүнбү ушундай кете берсе? Бул коркуу албетте бар. Анан мындайча айтканда укук күчтүү үчүн, мыйзам жаран үчүн, эркиндик бийлик үчүн. Азыркы кезде ошол 30% адам бул негизи социологияда, политологияда бар экен да. Лояльное лоялистское ядро деп коет экен орусчасы. Лоялисттик өзөк. Бул кандай топ же болбосо адам бийликке жакындап калса ошону колдой берет экен да. Бул кыргыз коомунда ошол как раз тиги Садыр шайдаган 30%. Андан сырткары бул лоялисттик өзөктү биздин домкомдор, айыл өкмөттөр бүт баары уже билип алышкан. Ар бир шайлоодо ошолорго акча берилет. Мисалы мен жеке өзүмдүн үйүмдөгү биздин домком канча жолу келди. Биз баягы реалдуу иштеп берүүчү адамдарга, иштеп берүүчү партияларга добуш бердик. Акыркы 2-3 шайлоодо келбей калды. Анткени ал аныктады кайсы адамдар ошондой лоялисттик өзөккө кирет, ошолорго акча алып барат. Эми ошол 30% адам Кудай Тааланын бир тагдыры да булчу. Бизге келди мына Садыр. Акыры бир 2 миллион 35 жаштан жогорукулар эмеге президентке коюлат да. Аял болобу, эркек болобу улутуна карабай. 2 миллион деп коелу, билбейм, 35 жаштан канча жогору канча адам бар экен Кыргызстанда. Ошончо миллиондогон мүмкүнчүлүктөн бир мүмкүнчүлүк болуп Садыр келип бийликке отурду да. Эми ошону колдоп аткандар Кудай Тааладан бир сабак алмайынча бул маселе чечилбей калды деп ойлоп атабыз да. Анткени себеп дегенде азыркы кезде
Мисалы Венесуэла 2019 жылы 1,000% инфляция болду. Эми санабай деле калышты анда миллиондон аркысынчы. Ошончолук акчалар телешкаларга салынып, адамдарга жанагындай пияз сабиз күрүштү түздөн түз таратып эле турат азыркы кезде. Акчасы эчтекеге жарабай калды. Биз ошого баратабыз. Ошо Венесуэланын жолуна баратабыз. Же болбосо промежуточный неме бул эме. Промежуточный жол бул ошол ара жол бул эме да. Венесуэла андан аркысы мындай азыркы кезде анахронизм болуп калган Түндүк Корея. Биз ошого барабыз. Акырынча айтканда биздин элита, биздин баягы локомотив болгон бийлик коомду мындай туура эмес багытта алып кетип баратат. Ар бир баягы алмашкан бийлик баягы эле каталарды кайталап тырмоого басып, чекеге жеп эле анан кетип атат. Анан эл азыр түшүнүп калды. Бул бийликти дагы төңкөрбөйсек, андан кийин анархия келиши мүмкүн да. Ошон үчүн эч ким каалабай эле. Эч ким каалаган жок. Эч ким жарандык коом каалаган жок, элита да каалаган жок, эл да каалаган жок. Ой, акыркы төңкөрүштө эле мындай төңкөрүш мындай аламан байге болду. Бирок уюшкан жоролор баягы улакталып кетти да. Баягы улак ортодо калып калды, эл бири-бири менен жакалашып кетти. Улакты бирөөлөр эңип кетти. Эми мейли эңип кеттиң. Ушундай келдиң. Эми иштеп бер деп атабыз да. Ажыдарды ар бир эме сайын өлтүрө бербейли, ажыдарды минели деп атабыз да. Анткени ажыдар деген мисалы батыштын мультфильмдерин, кинолорун карасаң, бул өтө Аватарды кара же болбосо жанагы мультфильм бар эмеспи, детский баягы ажыдарлар жөнүндө. Ажыдар бир азоо аттын миңесеси сыяктуу да. Эгер аны минип башкарып алсаң, биз мамлекеттик структураларды, жанагы Ирулан деген бала айткандай, мага деген жооп беришиң керек, анткени мен элмин деп атпайбы? Отчет беришиң керек мага депчи. Ар бир кыргыз жараны бийликти малай катары карап, аны бийликти бир өкүмдар катары карабай, малай катары карап, хан дебей, хан дебей, ошондой малай катары карамайынча биз оңолбойбуз. Эми ошол Садырды шайлап аткан лоялисттик ядро кайдыгер 1,5 миллион Кыргызстанда туруп шайлоого барбай койгон. Сыртта кетип ошо ички шайлоого кандайдыр бир мындай туура пикир менен, бир мээси жуулган башка мамлекеттин пропагандасы менен жаза бербей фейсбуктарда туура пикир бере алган сырттагы миллион ошолор ойгон боюнча кайдыгерлер, сырттагы миллион, кайдыгер 1,5 миллион жана могуруки лоялисттик ядро мисалы дайыма бийликке. Эми бул болот экен. Бул демократиялык мамлекетте деле минимум 20-25% ошондой лоялисттик ядро болот экен. Бул шайлоону мындай эме катары көрөт экен да, баягы ат чабыш катары. Ставка коюшат го, баланча ат биринчи келет депчи. Ошондой эле ставка коюп салышат. Биздин абалыбызда баягы эл дагы тиги Садыр Жапаровго аябай үмүт арткан да. Ушу элден чыкты, ушу келет, ушу оңдойт, ушу түздөйт депчи. Эми оңолот деп туралы, бирок 8 ай өттү, дагы эле эчтеке шайлоолор мурункудай эле өтүп атат. Экономиканын абалы, турмуштун абалы белгилүү. Улам эле анан эң кызыгы буга Марипов эле жооп берип атат. Мариповду эле такалап атабыз. Андан жогору мен жооп берем деген адам мен жооп берем деген адам хан катары карап эле дагы эле сөз тийгизбей эле тегересинин баары жаман, ал сонун болуп эле сын айткандын баарын бузуку, провокатор деп эми бир кайыктабыз да баарыбыз, туурабы? Эми убактыбыз дагы аябай канча болуп кетти? Бир топ болуп кетти. Тоголоктойлу. Бүтүрөлү. Сиз бүтүрүңүз. Урматтуу достор, ушу менен биз биринчи берүүбүздү аяктап атабыз. Биз ойлоп атабыз, ушуну пландап атабыз. Мындан кийин жума сайын 6-күнү түшкө жуук Руслан мырза менен анан дагы суранабыз, болушубуз керек. Бир адам укуктары боюнча, жарандык коом боюнча аябай күчтүү эксперт менен 3 киши болуп Кыргызстандын көйгөйүн ушундай актуалдуу маселелерди талкуулап туралы деп атабыз. Ал жерде форматыбыз ошондой болот. 2 киши 1 кишиге биринчи суроо берет. Мисалы биз Руслан мырза экөөбүз укук коргоочуга, жарандык активистке суроо беребиз. Андан кийин ал киши экөөбүз Руслан мырзага экономика боюнча, ишкерлик боюнча суроо беребиз. Андан кийин ал 2 киши биригип, Руслан мырза менен дагы 1-2 киши биригип, укукчу биригип, мага мисалы ошол саясат, тышкы саясат,
Түркияга мисалы аябай көңүл бурушубуз керек болуп атат. Анткени биздин ички саясатыбызга барган сайын көп таасир берип баштады бул мамлекет. Ошондуктан биз Орусияны кандай билген болсок, Батышты кандай билген болсок, Кытайды кандай кызыгып караган болсок, ошончолук көңүл буруп, ошончолук кызыгып карашыбыз керек болуп атат булардын ички саясатына. Бул жерде Эсен мырза бир нерсени айта кетчү. Биз баягы сындап атканда Орусияны сындап атабыз, Түркияны сындап атабыз. Алардын эли менен эч кандай чатагыбыз жок. Алар бир тууган эл, Россия болсо партнер, илгертен бери стратегиялык партнер деп келатабыз. Биздин маселе жанагы бийликтин, биздин деле Кыргызстанда өзүбүздүн бийликесин айткандай эле ошол туура жолго багыттап ал жердеги тобокелчиликтерди айтуу. Эң негизги максат биздин жарандык жалпы коом, жанагы айрыкча биздин шайлоого барып аткан лоялисттик өзөк жана биздин бийлик бизге окшогон берүүлөрдү көрүп, тыянак чыгарып, биз мисалы мунун баарын тең сунуш катары айтабыз. Муну кыл дебейбиз, кылбасаң кет дебейбиз. Иште, бийлик иштесин, бийлик жакшы иштесин, жакшы адамдарды, жаш адамдарды, активдүү адамдарды алып, активдүү жакшы иштесин. Анан жооп берем деген адам, жооп берем деген структура, бул жерде президенттик аппарат эң биринчи кезекте, жана биздин ажообуз урматтуу Садыр Нуркожоевич Кыргызстандагы 6 миллион чакан мамлекетибиздеги маселелер боюнча жооп бериш керек. Ошол менен биз достор сиздер менен коштошобуз. Эмки жумада жолукканга чейин талаш жабылып калды. Коштошобуз. Жакшы калыңыздар. Саламатта туруңуздар. Пандемияда азыраак ооруңуздар, активдүү болуңуздар. Активдүү жарандык позицияңызды билдириңиздер. Биздин берүүнүн алдында дагы лайк койгула, дизлайк койгула. Пикириңизди билдиргиле. Мактасаңар мактагыла, урушсаңар урушкула. Эң жакшысы бизге колуңуздан келсе, мүмкүнчүлүк болушунча убактыңыз жетсе бир суроо берип коюп турсаңыздар, биз ушу суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Сунуштарды, багыттарды берип туруңуздар. Рахмат.